мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жаш төраган орун басар Нурбек Карыевичке мен да кайрылып кетейин. Асыл таштан, акыл жаштан демекчи, жаштардын айтылгандында дагы жан бар. Урматтуу депутаттар, мен бир-эки маселени айтып кетейин деп чечтим. Биринчи маселе. Матрезерв быйылкы жылы, урматтуу Ашырбек Мойдонович, 13 сомдон баа коюп, кыргыз будайын алабыз деп койду. Бирок тилекке каршы 13 сомдон көпчүлүк тапшырган жок. Себеби ал арзан болду. Былтыр 16,5 сомдон койгон. Анысы аз келгенсип, былтыр алган будайдын бардыгын курттатып, бере турган жерге берип, эмне деген акыбал келип атат, айтып атат депутаттар. Муну иликтеш керек. Мен айтайын дегеним, биз мыйзам кабыл алып бергенбиз. Импортталган будайдан кошумча нарк салыгын алып салуу жөнүндө. Эгерде логикага таянсак, импорт 2 эсе көтөрүш керек болчу. Арзан будайды алып келип, иштетип, ун чыгарып, элге бериш керек болчу. Тилекке каршы андай болбой атат. Азыр дер депутаттар ЖМВФтин кээ бир интернет булактан таянып алып 600 миллион, 760 миллион жоготтук деп атат. Бул туура эмес. Ошол мыйзам кабыл алгандан бери 61 миң тонна гана кирди будай. Эгерде аналогичный ушул эле убакытка былтыркыга мурдажа салыштырсак, 400 миң тонна кирип аткан алмалда. 61 миң тонна будайдын аны үчүн арифметика $200 көбөйтүп, ошондон чыккан сумманы 12%га көбөйтсөңөр НДС чыгат. 100 миллион сомго жетпеген жоготуу болду. Бул атамекендик өндүрүштөрдү колдоо максатында өзүбүздүн көзгө басар өндүрүш ушул жоголуп кетпесин, жумушчу орун сакталып калсын деген максатта кадам болгон. Бул өкмөттүн туура кадамы болгон. Качанга чейин соода саттык менен алек болобуз. Мына өндүрүштү сактоо максатында ушундай болгон. Мен тапшырма берет элем, урматтуу Нурбек Карыевич, протокол тапшырма берсеңиз, тийиштүү комитет тактасын. Ал оор эмес. Канча миң тонна будай келди, канча ун келди. Канча миң деген тонна будай ундар контрабанда жол менен келип атат. Мына ошо контрабанда менен алектенген кызыктар тараптардын баягы эмесин коргогондой болуп атабыз. Эгерде муну кайрадан алып НДС коюш керек десек, Казакстандын өндүрүшүн колдогондой болуп атабыз. Биз азбы көппү өзүбүздүн өндүрүштү колдоого мен чакырат элем. Экинчи маселе, кече мына Строкова депутат айтып кетти. Чүй областынын кээ бир жерлеринде жер басып алуу боюнча маселе болуп атат. Кайсыл районда, кандай жагдайда азыр мыйзам талкууда, ушундагы бир тактап маалымат берип